Assalamu alaikum. Арбаңыздар, қадырман қалайық жүр, тұрматты Тез Хабар каналының көрушілері. Бүгін біз Ордолу Ош шаарынан дағы бір сүйінішті хабарды сіздерге жеткірмекчіміз. Ордолу Ош шаарының Набережная көчөсүнүн 3-чү дарегинде тагыраагы геолог городок жакта Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын дагы бир көп кабаттуу үйүнүн курулушу башталып алдында турат. Мындай 9 кабаттуу заманбап үй курулат дал ушул дарекке. Бул жерде жалпы 100дөн ашуун 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер болот экен. Бүгүн Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун катышуусу менен дал ушул жердеги көп кабаттуу үйдүн курулуш иши башталып, капсуласы салынат туугандар. Бирок тилекке каршы Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасынын имиджине жараша бул жердеги батирлердин 100% сатылып кеткен. Сатылып бүтүптүр. 3 жыл аралыгында сатып алгандар аны бөлүп төлөө жолу менен төлөп бүтүп кутулат экен. Бирок 2024 жылдын апрель айында бул курулуш аягына чыгып, болгондо дагы ар бир батир ремонту менен, күлүчү менен тапшырылат экен. Андан кийин дагы 1 жыл аралыгында жашаганча кутулса болот экен. Бул дагы элдин социалдык абалын жайгаштыруу же болбосо социалдык абалын эске алууга болгон эң жакшы бир кадам болуп турат. Андыктан бүгүн ушул кубанычтуу кабарды сиздерге жеткиргенче капсуласын шаар бийлиги менен чогуу салабыз. Баасы азыр 39.525 сомдон деп макулдаштырган. Бул 19-жылкы эсептер болчу, 20-21 тендер өткөн. Ошондо бул бүткөн баасы, толук под ключ баасы ушул мунукучу. Налевый строительство. Жана сизге айтканда ошо подвалындагы маселени так чечип алсак, анда ушул баалар ушул бойдон калат. Подвалды биз как раз УМСК ошол соцобъект, как раз сиз айткандай поликлиника катары өткөзүп берүүнү пландаштырып сатып кете беребиз да. А где здесь подвал? Подвал азыр общий Бираз каштырылат. Но могул жерде общий генплан турат, генплан общий расположение ушул сыяктуу болот. Подвалдын общий площадь 767 метр квадрат. Общий таза болуп толук бүтөт, а общий площадь 34 соток. Обычно мына биринчи үйүздүкү 27 сотокко үй куруп атабыз, кийинкиси 22 сотокко, демеде Көкүмбүйдөгү 29 соток, а бул жерде ушундай эле площадьтагы үй примерно 34 сотокко курулат. То есть площадь более чем достаточно. Г-образный труба, да? Г-образный. Себеби бул жакка, могул жакка дагы өтүш керек экен, транспорт. Ошол сервитут биринчи этажынан сервитутка жолдо берген учур болду, жашоочуларга жок. Анан могул жактагы жер Алмазбек 42 соток, ал жеке дагы 96 батирлүү үй, парковкасы менен этип атат. Ортосунда площадка дагы ушул 2 үй үчүн жалпы паркинг болуп катары калат. Ошондо эч парковкадан маселе болбойт. Парковка, игровой площадка, полностью бар. Ушулардын баарын кенен кылыш керек. Баарын эске алып. Ошондо бул жерде жалпысы бир 200дөн ашык батир болуп, мындай айтканда бир кыргыздын кичинекей айылына сыяктуу болуп калат да. Ну анча бизде 100 канча болуп калат? 106 батир. 106 батир бул жерде бар, нар жакта 96 батир. Ошондо 212 батир. 202 общий эмес. Ушунча батирлүү 2 үй пайда болот да бул жерде. А котелду биз отдельно автономный пландаштырып атабыз, ошол мощностьтук калат, тигил үйдүкүнө кошобуз. Бүткөндөн анан тигин баштайсыңар. же тиги дагы ага еще Тигил эртең вскрытиеси болот, ал параллельно отдельно будет. Ал отдельный проект болот. Отдельный проект, эки башка подрядчик Ну анда параллельно кетет турбайбы? параллельно кетет. Анан бүткөндөн кийин жана сиз айткандай жол маселеси, генералдык курулуш, башка маселелер кетет. Үйлеріңіз көбейе берсін. Ушул биздин муниципалдык ипотекалык компаниябыз бул ушул салып аткан үйлөрдүн бул уже баягы по счету 5-чиси. Вот. Бул ушул үйдү бүгүн капсуласын салып, ушу башталышын баштап атабыз. Ушул 2024 жылы апрель айында муну ушул подрядчик өткөрүп берем деп атат. Андан тышкары ушул эле салынып аткан үйдүн жанына биз дагы бир үйдү баштайбыз жакын арада. Ал болсо ипотекалык, жана биз ипотека берип аткандай эле ал дагы ушул под ключ болот, ремонту менен
бирок анын мөөнөтү болсо 10 жылга берилет. 10 жылга проценти жок. Вот эми айта кетсек, бул азыркы салынып аткан үйүбүз бул по счету 5-чи үйүбүз уже. Жакынкы арада эле биз бир үйдү тапшырганбыз. Мына жакынкы арада дагы бир үй Курманжан-Далатка көчөсүндө дагы бир үйүбүз даяр турат. Аны дагы азыр ошо комиссия иштеп аныктап атат. Баягы жарандардын берген заявкасына. Аны да жакында ошо элге ачкычтарын беребиз. Вот анан Кудай буйрса андан кийин дагы 45 пәтерлүү дагы бир үйүбүз бүтүп атат. Вот анан кийинкиси мына ушул үй. Муну дагы ошол 2 жылдын ичинде 24-жылы ушул эксплуатацияга берип, ошо элге берели деген ниеттерибиз бар. Каражат кайсыл жактан келет? Каражат эми бул ошол биздин өзүбүздүн муниципалдык ипотекалык компаниябыз бар. Бул мен дагы айта кетет элем, мындай ишкана Кыргызстанда бул бизде жалгыз эле ош шаарыбызда. Каражатты биз ошо өзүбүздүн баягы оборотный средства менен эле алып келатабыз. Вот ошон үчүн бизде баягы бир үйдү биз ипотекалык деп салып атсак, экинчи үйүбүз болсо баягы үлүштүк деп салынып атат да. Ошол үлүштүк менен биз ипотеканы андан ары алып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Биз чын айтканда мындай республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп бербейбиз. Ошо муниципалдык ипотекалык компания өзү алып кетип атат бул ишти. Мына эми азырынча жакшы кетип атат. Мындай каржылай турган деле каражаты кажети жок. Ошон үчүн бул өзүн өзү багып келаткан ипотекалык компаниябыз. Көрүп аткан бул үлүштүк курулуш программасындагы экинчи үйүбүз. Биринчи үйүбүз Тилеке Батыр дарегинде болгон. Бул үй 2021-жылы тендер өткөн болчу, бирок жердеги соттук маселеден улам 1 жыл карамалуу болуп туруп, соттук чечимдер толук чыккандан кийин анан бүгүн курулуш иштерин баштап, бүгүн капсула салып атабыз. Жалпы 9 кабаттуу болуп, 106 пәтерлүү үй болот. Анан жеринин аянты 34 соток, демек абдан жери кенен деп айтсак болот да. Анан жанында дагы ипотекалык үй курулат, нар жагында, набережный 2 дарегинде. Ошол жерди эске алып туруп, жалпы паркинг абалдарын эске алган абалда буну жер төлөсүн бийигирээк кылып куруп жатабыз. 130 сантиметр жерден чыгат, ошондуктан буну бир социалдык объект катары, ушул аймактын жашоочуларына пайдалануучу бир социалдык объект катары берүүнү максат кылып атабыз да. Ошондуктан ушундай бир проект жасалып калды. Азыр максатыбыз ушул курулуш тезирээк бүтүрүп тапшыруу. Абдан тажрыйбалуу курулуш компаниясы курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Билесиздер, бул компания Элистросити компаниясы буга чейинки ипотекалык үйүбүздү 1 жыл 8 айдын ордуна 1 жыл 15 күндө куруп берип тапшырган. Азыркы 2 жылдык мөөнөт көрсөтүлүп атат. Ошо 2 жыл аралыгында булар курулуп бүтүш керек. Үмүттөнөбүз, эми эртерээк куруп бүтөт деп. Анан баасында көрүп турасыздар, 39.525 сом бул баардык чыгымдарды эске алган, орусча айтканда под ключ боло турган баалар болуп эсептелет да. Үлүштүк дегенде ошондо пайыз кандай болуп калат? Бул жерде эч кандай пайыз коюлбайт. Үйдүн өздүк баасына берилет. Болгону баштапкы төлөмүндө баштан да 30% алдын төлөшөт да, 70% 3 жылга бирдей көлөмдө бөлүп график түзүп беребиз. Ушундай өзгөчөлүк бар. Жарандар кантип кайрылышса болот? Жарандар Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын 302 кабинет, ал жерде Айсулуу Куштарбековна деген биздин адисибиз бар. Ушул боюнча түздөн түз проекттин жетекчиси, ошол жаранга кайрылса болот. Бирок бир өзгөчөлүк маселе бул курулуштун ылдамдыгынан, анан кийин курулуш компаниясынын имиджинен болуш керек. Бул жердеги объекттер баардыгы сатылып бүтүп атат уже. Сатылып, сатыкка коюлуп, сатылып кетип атат. Буга чейин Ош шаарында жашоочулар гана алган болсо, буну кимдер ала алат? Азыр бул жерде негизги талап бул Кыргыз Республикасынын жараны болуусу, анан кийин турак жайга муктаждыгы, анан төлөй алуу жөнүндө башка өзгөчө талап жок.